29 bölüm. Теңир Исраил уулдары менен Хорепте түзгөн келишимин Маап жеринде кайрадан кайталоо жөнүндө Мусага мындай буйрук берген. Муса Исраил уулдарын чакырып алып, аларга мындай деди: Теңир силердин көз алдыңарда Мисир жеринде фараонду, анын кулдарын, анын бүт жерлерин эмне кылганын баарыңар көрдүңөр. Ошондогу катуу жазаларды, укмуштуудай жишаандар менен кереметтерди өз көзүңөр менен көрдүңөр. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Теңир силерге туюнганга жүрөк, көргөнгө көз, укканга кулак берген жок. 40 жыл силерди чөлдө алып жүрдү. Үстүңөрдөгү кийимиңер эскирген жок, бутуңардагы бут кийимиңер жыртылган жок. Силердин Кудай Теңириңер мен экенимди билишиңер үчүн силер нан жеген жоксуңар, шарап жана күчтүү ичимдик ичкен жоксуңар. Силер бул жерге келгениңерде Кешпон падышасы Сихон менен Башан падышасы Ог биз менен салгылашканы чыкты. Биз аларды жеңдик. Алардын жерин басып алып, Рубейн менен Гат уруусуна жана Менашенин жарым уруусуна бердик. Бардык ишиңердин ийгилигин көрүшүңөр үчүн бул келишимдеги осуяттарды аткаргыла. Бүгүн силер Исраилдыктар Кудай Теңириңердин алдында уруу башчыларыңар, аксакалдарыңар, көзөмөлдөөчүлөрүңөр, балдарыңар, аялдарыңар, араңарда жашаган келгиндериңер, отун жарып суу ташыгандарыңар менен турасыңар. Бүгүн силер Кудай Теңириңердин келишимине, Кудай Теңириңер менен түзүлгөн анттуу келишимге кириш үчүн турасыңар. Теңир өзү сага жана сенин ата-бабаларың Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка убада кылгандай, ал бул келишимди сенин Кудайың болуп, сени өз эли кылып алыш үчүн түзөт. Бул келишимди жана анттуу келишимди мен силер менен гана эмес, бүгүн Кудай Теңирибиздин алдында биздин арабызда тургандар менен, ошондой эле бүгүн биздин арабызда турбагандар менен түзүп жатам. Анткени Мисир жеринде кандай жашаганыбызды, башка элдердин арасынан кандай өткөнүбүздү өзүңөр билесиңер. Алардын жийиркеничтүү иштерин жыгачтан, таштан, күмүштөн, алтындан жасап алган кудайларын да көрдүңөр. Бүгүн силердин араңарда ошол элдердин кудайларына кызмат кылуу үчүн барган, жүрөгү Кудай Теңирибизден алыстаган эркек, же аял, же уруу, же үй бүлө болбосун. Силердин араңарда уулуу жана ачуу жемиш бере турган тамыр болбосун. Ушул каргыштарды угуп туруп, өз ичинен өзүм каалагандай жашасам деле бактылуу болом деп мактанган адам болбосун. Анын айынан айыпсыз да жок болот. Теңир андай адамды кечирбейт. Теңир ага ошол замат каарданат. Ага бул китепте жазылган келишимдин бүт каргыштары тиет. Теңир анын атын жер үстүнөн өчүрөт. Бул мыйзам китебинде жазылган келишимдин каргыштарына ылайык Теңир аны жок кылуу үчүн Исраилдин бардык урууларынын арасынан бөлүп коет. Теңир өзү кыйроолор менен, оорлар менен жабыркаткан бул жерди силердин тукумуңар жана алыс жактан келген бөтөн жерликтер көрүп мындай деп айтышат: бүт жер өртөнүп, жерди күкүрт менен туз каптап калыптыр. Теңир каарданып, астын үстүн кылып, гүлүн сапырып салган Содом, Амор, Адма жана Себайым сыяктуу бул жерде айдалбайт. Эч нерсе өспөйт, чөп да чыкпайт. Ошондо бүт элдер мындай деп сурашат: эмне үчүн Теңир бул жерди ушундай кылды? Ал эмне үчүн ушунчалык каарданды? Аларга Теңир алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыккандан кийин алар менен түзгөн келишимин таштап салышкан үчүн Кудай тыюу салган башка кудайларга, өздөрү билбеген кудайларга барып кызмат кылып, табына башташкан үчүн ушундай болду. Мына ошондуктан бул жерге Теңир каарданып, аны ушул китепке жазылган келишимдин каргыштарына калтырды. Теңир аларга ачууланып, жаалданып, катуу каарданып, өздөрүнүн жеринен кууп чыгып, азыр биз көрүп турганыбыздай башка жерге таштап салды деп жооп беришет. Жашыруун нерселер, Кудай Теңирибизге таандык. Ушул мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарышыбыз үчүн ачык нерселер түбөлүккө бизге жана биздин балдарыбызга таандык. Кулуң айткан өз сөзүңдү эсте, сен ал сөздү мага ишен деп буйругансың. Senin sözüңдүн meni tiriltери мен үчүн сооронуч. Текеберлер мени абдан шылдыңдашты. Бирок мен сенин мыйзамыңдан баш тарткан жокмун. Сенин түбөлүк мыйзамыңды эстеп, жаным тынч алды. Теңирим, сенин мыйзамыңды таштап салган ыймансыздарды көргөндө менин үрөйүм учат. Мен жергезген жерлерде сенин мыйзамдарың менин ырым болду. Теңирим, түн ичинде да сенин ысымыңды эстедим. Сенин мыйзамыңды сактадым. Ал меники болуп калды. Анткени мен сенин буйруктарыңды сактап жүрөм. Теңирим, сенин сөздөрүңдү аткаруу менин үлүшүм деп айттым. Мен сага чын жүрөгүмдөн сыйынгам. Мага өз сөзүң боюнча ырайым кыл. Өз жолдорум жөнүндө ойлонуп, буттарымды сенин аяндарыңа бурдум. Сенин мыйзамдарыңды токтолбостон аткарганга шаштым. Мени ыймансыздардын жайган торлору курчап алды. Бирок мен сенин мыйзамыңды унуткан жокмун. Түн ортосунда сага адилет мыйзамдарың үчүн ыраазычылык билдирүү үчүн турчумун. Сенден корккондор менен, сенин буйруктарыңды аткаргандар менен бирмин.
Жер бети сенин ырайымга толгон Теңирим, мага өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт. Теңирим өз сөзүң боюнча өз кулуңа ырайым кылдың. Мени туура ой жүгүртүүгө жана билимге үйрөт. Анткени мен сенин осуяттарыңа ишенем. Азап тартканга чейин мен адашып жүргөм. Азыр болсо сенин сөзүңдү сактап жүрөм. Сен ырайымдуусуң, боорукерсиң. Мага өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт. Текеберлер мага каршы жалган ушак айтып жатышат. Мен болсо сенин буйруктарыңды чын жүрөгүмдөн сактайм. Алардын жүрөктөрү май басты. Мен болсо сенин мыйзамың менен соороном. Сенин буйруктарыңды үйрөнүш үчүн азап тартканым жакшы болду. Сенин оозуңдан чыккан мыйзам мен үчүн миңдеген алтындан да күмүштөн да артык. 56 бөлүм. Теңир мындай дейт: акыйкаттыкты сактагыла, чындыкты жараткыла. Анткени мен куткара турган, менин адилеттигим көрсөтүлө турган мезгил жакындап калды. Муну кылган адам бактылуу, муну бекем кармаган, ишембини сактап, аны булгабаган, жамандык кылуудан колун сактаган адам уулу, бактылуу. Теңирге кошулган бөтөн уруунун уулу. Теңир мени өз элинен таптакыр бөлүп салды деп айтпасын. Эбнух мен куураган жыгачмын деп айтпасын. Анткени Теңир Эбнухтар жөнүндө мындай дейт: менин ишембилеримди сактап, менин эркимди аткарууну тандап, менин келишимимди бек сактагандарга, мен өз үйүмдөн жана өз дубалдарымдан уулдар менен кыздардыкына караганда жакшы орун жана ысым берем. Аларга жок болбой турган түбөлүктүү ысым берем. Теңирге кызмат кылыш үчүн, аны сүйүш үчүн, анын кулу болуш үчүн, ага кошулган бөтөн уруулардын уулдарын, ыйык ишембини сактап, аны булгабагандардын жана менин келишимимди бек сактагандардын баарын мен өзүмдүн ыйык тоому алып келип, аларды өзүмдүн сыйынуу үйүмдө кубантам. Менин курмандык чалынуучу жайымда алардын бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктары жана башка курмандыктары мага жагымдуу болот. Анткени менин үйүм бардык элдер үчүн сыйынуу үйү деп аталат. Чачырап кеткен ысрайылдыктарды жыйнап жаткан Кудай Теңир мындай дейт: жыйналган ысрайылдыктарга кошуп, мен башкаларды да жыйнайм. Таладагы бүт жырткычтар, токойдогу бүт айбандар тамак жегени келгиле. Алардын сакчыларынын баары сокур жана түркөй адамдар, алардын баары дудук дөбөттөр, үр алышпайт, жөөлүшөт, жатышат, уйкуну жакшы көрүшөт. Алар ач көз, тойгонду билбеген дөбөттөр, алар түшүнүгү жок кайтаруучулар, ар бири өз жолуна бурулуп кетти. Баары өз керт башынын кызыкчылыгын ойлойт. Алар келгиле, мен шарап табам, күчтүү ичимдикке тоёбуз, эртең да бүгүнкүдөй болот, мындан да көп болот дешет. 4 бөлүм. Ошондон кийин Ыйса шайтан тарабынан сыналуу үчүн рух аркылуу чөлгө алынып барылды. Ал 40 күн, 40 түн орозо кармап, акырында ачка болду. Ошондо азгыруучу ага жакын келип: эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул таштарга нанга айланууну буйру, деди. Ыйса ага: адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт, деп ыйык жазууда жазылып турат, деп жооп берди. Ошондо шайтан аны ыйык шаарга алып барып, ибадаткананын төбөсүнө тургузуп мындай деди: эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда боюңду таштап жибер. Анткени ыйык жазууда ал өзүнүн периштелерине буйрук берет: сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн алар сени колдоруна көтөрүп кетишет, деп жазылып турат. Ыйса ага: ыйык жазууда Кудай Теңириңди сынаба, деп да жазылып турат, деп жооп берди. Шайтан кайрадан аны алып, абдан бийик тоого чыгарды да дүйнөдөгү бардык падышачылыктарды жана алардын атак даңкын көрсөттү. Анан ага: алдыма жыгылып, мага таазим кылсаң, ушунун баарын сага берем, деди. Ошондо Ыйса ага: кет жанымдан, шайтан. Анткени Кудай Теңириңе табын жана бир гана ага кызмат кыл, деп жазылып турат, деп жооп берди. Ошондо шайтан Ыйсанын жанынан кетти. Периштелер келип Ыйсага кызмат кыла башташты. Ыйса жакандын камакка алынганын угуп, Галилеяга кетти. Ал Назарет шаарында калбастан Забулун жана Напталы дубандарына, Галилея көлүнүн жээгиндеги Капернаум шаарына жайланышты. Бул Ишайя пайгамбар аркылуу деңизди карай кеткен жолдогу Забулун жана Напталы жери, Иордандын наркы өзүндө жашаган бутпарастардын Галилеясы, караңгычылыкта жашаган эл улуу жарыкты көрдү. Өлүм көлөкөсү баскан өлкөдө жашагандарга жарык жаркырады, деп айтылган сөздүн аткарылышы үчүн болду. Ошол убакыттан тартып Ыйса мындай деп жарсыла баштады: тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды. Ал Галилея көлүнүн жанынан өтүп бара жатып, Петр деген ысым коюлган Шимонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Бул эки бир тууган көлгө тор ыргытып жатышкан, анткени алар балыкчылар эле. Ыйса аларга: менин артымдан ээрчигиле, силерди мен адам кармоочу кыламын, деди.
Алар ошол замат торлорун таштап, аны ээрчип жөнөштү. Иса андан ары кетип бара жатып, башка эки бир тууганды, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жаканды көрдү. Алар атасы Зебедей менен бирге кайыкта торлорун оңдоп жатышкан. Иса аларды да чакырды. Алар ошол замат кайыкты да атасын да таштап, аны ээрчип жөнөштү. Иса бүт Галилеяны аралап, синагогаларда элди окутуп, асман падышачылыгы жөнүндө жакшы кабар таратып, адамдардын ар кандай ооруларын жана кеселдерин айыктырып жүрдү. Ошондо ал жөнүндө бүт Сирия эли угуп, ага бардык оорулууларды, ар түрдүү кеселге жана дартка чалдыгып кыйналгандарды, жин оорулууларды, элирме оорулууларды, шал оорулууларды алып келип жатышты. Иса болсо аларды айыктырып жатты. Галилеядан, Декапол дубандарынан, Иерусалим шаарынан, Жүйүт аймагынан жана Иордан дарыясынын наркы өзүнөн келген топ эл Исанын артынан ээрчип жүрдү.